Салам достор, Автор ТВ каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүн Автор ТВ каналына жана сайтына чыккан постер менен сиздер менен тааныштырабыз. Ана эмесе бизден алыстабаңыздар. Бүгүн 14 апрель Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына шайлоодон өтпөй калган 8 партиянын мүчөлөрү ачарчылык жарыялады. Маалыматка ылайык, ачкачылык жарыялагандар шайлоо массалык мыйзам бузуулар менен кирип өткөнүн айтып, анын жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоону талап кылып жатышат. Эмне дей алабыз? Малатсы. Анткени азыр орозо кармаш керек. Эскерте кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өттү. Анда Бишкек шаардык кеңешке 6 партия өтүп, Эмгек, Ак бата, НДПК, Ата журт Кыргызстан, Биздин эл, ошондой эле Ынтымак партиялары өттү. Саясий эксперт Марат Казакбаев мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен кармалды. Маалыматка ылайык, Казакбаев менен дагы бир эки киши мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен кармалган. Белгилей кетсек, Марат Казакбаев саясат талдоочу катары коомчулукта таанымал адам. Ал окуу жайларда иштеп, интернет сайттар менен кызматташып келген. Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сомго бааланган заводун мамлекетке кайтарып берди. Бирок эң негизги кызыгы, ошол заводду ким баалады экен? Я просто похлопаю. Борбор калаада Бишкек Баатырдын эстелиги курулуп, ага Садыр Жапаров президент өзү катышып келди. Белгилей кетсек, Бишкек Баатырга эстеликти орнотуу сунушу 2018 жылдын жай айынан тартып жаңыра баштаган. Конкурска катышууга 18 арыз түшкөн. Эстеликти орнотууга Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишинде жай бөлүнгөн. Эстеликти курууга акчаны Бишкек Баатыр коомдук уюму чогулткан. Сабыр кылалы, жакшы турмушта келет буйруса, деп жазган Сыймык Жапыкеев өз оюн Facebook баракчасына билдирди. Бирок чынында кызыгы, буга чейин ал кайсы жакта жүрдү? Сахар көтөрүлүп, давление түшүп бошум. Кыргыз элим, кайка баратабыз. Бүт жерде интрига, ушак, басмырлоо, бузукулук. Мындай пикирде жоюлуп кеткен финансы полициясынын мурдагы төрагасы, Ысык Көл облусунун учурдагы прокурору Сыймык Жапыкеев соц тармактарга өз оюн жазып чыкты. Анда ал ороз айында колдон келишинче бири-бирибизге жардам берүүгө, бири-бирибизди зомбулук көрсөтпөөгө чакырды. Достор, Кыргызстандын энергетика тармагында карызыбыз 129 миллиардка жетти. Эми мал менен свет өчүп, биз ушундай шам менен жашап калабызбы? Энергетика тармагы жалпы карызы 129 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг ишканасынын башкармачылыгынын төрагасы Бакыт Сыдыков айтты. Алсак, өткөн жылы биздин карызыбыз 103 миллиард сом болсо, доллардын өсүшү менен кошумча 23 миллиард сом карыз пайда болду. Биз республикалык бюджеттен каржыланбайбыз. Мындан сырткары электр энергиясынын тарифи өздүк наркынан төмөн болгондуктан модернизациялоо иштерин насыя акчага жасап жатабыз.